Жагымдуу чыгармадан орун алдык. Дал ушул чыгармадан кийин ар бирибиздин үйүбүзгө майрамдык шаң кирди деп ойлоп жатабыз. Албетте, барыңыздарга майрамдык шаңды тартуулайбыз. Ошондой эле бүгүнкү күндө ар бир үйдө ошол жаңы жыл майрамын тосуп алуу үчүн аракеттер жүрүп жаткан болуш керек. Ал эми биздин эң мыкты активист жаштарыбыз дагы жаңы жыл алдынан жакшы бир самалыкты баштады деп айтсак болот. Тагыраак айтканда, Казакстандын жаштары менен биргеликте ынтымакты, достукту бекемдөө максатында түрдүү иш аракеттерди алып келип жатат. Ал эми бүгүнкү күндө атайын Боз үй, Кыргыздын ошол Боз үйүн даңазалоо максатында, ошондой эле Боз үйдүн маани маңызы дагы ошол ынтымакка, достукка ошондой эле тактыкты түшүндүрөт. Дал ушул Боз үйдүн мааниси кандай, аны кантип тигүү, кантип көтөрүү керек, ошол достук, ынтымак иш-чарасынын алкагында айтылды деп айтсак болот. Келиңиздер, анда эки элдин достугу үчүн аракет кылып жаткан биздин жаштарыбыздын аракетине күбө болобуз. Кыргыз элинин ак өргөсү Боз үйдүн жасалышын, тигилишин көрүп билип жүргөнүбүз менен анын бөлүктөрүнүн аталышын, жасалуу ыкмасын, деги эле Боз үй тууралуу жалпы маалыматты жаштар толук биле бербейт. Бирок улуттук каада салтыбызды жана баалуулуктарыбызды кадырлап жүргөн жаштарыбыз да арбын. Кыргыз менен казак эки өлкөдө жашаган бир улут деген маселелерде. Анан кечектен баштап айтып атабыз, сүйлөшүп атабыз. Ушул кебетебиз дагы, сүйлөгөн сөзүбүз дагы мындай окшоштор көп депчи. Салт санаабыз дагы окшоштуктар көп депчи. Анан биз дагы кийин дагы ушул Жамбыл областы менен Талас областынын жаштарын байма-бай ар кандай иш-чара аркылуу ынтымактарын, биримдүүлүгүн чыңдап туралы деп атабыз. Ошондой эле биздин дагы бийлик өкүлдөрүнө дагы биз кыргыз менен казак бир тууган экенибизди сөз менен эмес, иш менен дагы билдирүүчү мезгил келди деп айтабыз да. Анан достук мамилебизди жашоодо дагы көргөзсөк жакшы болот да. Улуттук Манас Ордо комплексинде Боз үй тургузуп түндүк көтөрүп жаткан бул жаштар өткөн аптада облусубузда өткөн Кыргыз-казак жаштар форумунун катышуучулары. Алар эки улуттун ортосундагы орток маселелерди талкуулашты, мындан аркы иштерди пландаштырышты. Ал эми форумдун экинчи күнү бул жаштар облусубуздагы тарыхый жана маданий жайлар менен таанышты. Алгач Улуттук Манас Ордо комплексинде Боз үй көтөрүү жөрөлгөсүн кылышып, эки өлкөнүн жаштары ынтымагын бекемдөө, мындан аркы ишин натыйжалуулугун тилешип, түндүктү биргеликте көтөрүштү. Бир төбөнүн өркөчүндөй, куштун кош канатындай деп акындар усурдап кеткендей, ушул Талас дарыясынын боюнда жашап, эки эл күн кечирет. Биз Казакстанга, анын ичинде Тарас жергесине, Таластын мөлтүр кашка суусун берсек, алардан кайра биз уну алып турабыз. Улуубак Налык Осмонов айткандай, мен нан жебейм, таңдай катып турганда, мен суу ичпейм, алдан тайып турганда, андан көрө берчи мага жарым кашык музыка дейт. Ун болбосо, суу болбосо, кайдагы ыр, кайдагы өлөң, кайдагы сөз чыгат. Бири-бирибизге ушундай өмүрдөгү эң баалуу нерсе болуп турган, негизги азык болгон нерселерди алмашуу менен өмүр күн кечирип келген эки элдин жаштары бүгүн минтип түндүк көтөрүп, бир чамгарактын астында биригип, өргөй көтөрүп, уук сайып керегесин кенен жайды. Ушул Боз үйдүн ичинде эки элдин ынтымак достугу, Боз үйдүн керегелериндей бири-бирине ашташып, достук менен, ынтымак менен андан ары улансын деген жакшы тилектемин. Абай менен Чыңгыстын улуу жолун андан ары алып кете турган маданият өкүлдөрүнүн да келгендерин биз көрүп турабыз. Ушул байланыштын түбөлүгү Түз сапар байсалдуу болсун. Жыл жаңырар алдында турабыз. Өтүп бараткан жылга дагы ыраазыбыз. Ушундай жакшы бир иш-чара менен, жакшы дем менен жаштарга узаттык. Келгенки жыл жаңырган жылыбыз жакшылыктын, ынтымактын, береке, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Жалпы эл ичинде ийин тирешкен ынтымак болсун. Улутубуз сырынан ажырабасын, рухубуз нурунан ажырабасын. Кыргыздын Боз үйү көркөмдүккө, математикалык так эсепке жана физикалык тең салмактуулукка ээ. Журтчулугубузду даңазалоочу бөтөнчө күчкө барабар.
элибиз байыртадан такай көчмөн турмушту баштан кечирип келген. Жалаң мал чарбачылыгын аркалаган журтчулук каалаган жерге, мейли тоодо, мейли түздө жашоого оңтойлуу шарт түзгөн үйдү жаратып алуусуна жашоо тиричилик түрткү берген. Кыргыздар боз үйдү жаратыш үчүн турмуштук тажрыйбаларын, талантын, акыл ойлорун жана кол өнөрчүлүгүн жумшаган. Көчүүгө жеңил, каалаган жайга конууга ылайыкташкан. Табияттын ар кандай катаал каршылыгына, сырткы күчүнө туруктуулук кылган боз үйүбүз ичине от жагууга жана жылуулукту сактоого оңтойлуу. Ушул жана башка боз үйгө байланыштуу маалыматтардын баары бул күнкү иш чарадан Казакстандан келген жаштарга насыйкатталды. 2 күндүк Талас Жамбыл аталышындагы Казак-Кыргыз форуму өз ишин жемиштүү жыйынтыктады. Ага келген коноктордо Таластын жаштары демилгелеп жүзөгө ашырган бул саамалыга жогорку уюшкандыкта өткөндүктөрүн белгилешти. Кыргыздын Талас деген жери бизге өтө катуу унаады. Сиздердин конак жайлыктарыңыз келген сәтимизден баштап күтүп алууларыңыз және курмет менен дастархан жайгандарыңыз баардыгы бизге конак жайлыктарыңыз унаады және Талас өңүрүнүн шыны керек менин өзүмө де, менин делегацияма да жаңагы табигат менен өтө ерекше эсимизде калды, әсерлүү болду. Бул Талас каласында өткөн 2 күнүмүз эстен кетпестей бир әсер калдырды. Алла сәтин салса, сиздерди биз Таразда конакка күтөмүз. Каңтар айынын ортасында 20-сына карай жоспарлап отурмуз. Жалпы кыргыз агайындарга, Талас өңүрүнүн журтчулугуна, барча облустун атынан, облус жаштарынын атынан және өзүмнүн атынан ерекше алгысымды билдиремин. Жумагүл Закирова, Рахат Бейшалиева, Калмурат Мейманбеков, Таң Талас программасы үчүн.